Көчөлөрү кең, негизги трассадан болгону 300 метр аралыкта жайгашкан. Мектеп жана бала бакча жакын. Жөө барып келгенге дагы ыңгайлуу. Жайгашкан жери абдан ыңгайлуу. Авторынокко бул жагы Зария, Кудайберген базарларына өтө жакшы, жакын жерде жайгашкан. Жайгашкан жери боюнча Новополовка Садовая 22 дарегинде мына ушул үйүбүз сатууга чыкты. Үйүбүз жалпысынан 7 бөлмөлүү, 150 метр квадрат. Үйдүн алдында кенен навес бар. Астына 5-6 машина оңой эле батып кетет туугандар. Достор, сиздер бул жага келүү үчүн мына шаардан келгенде Ден Сяопина Садовая көчөсүнүн кесилишинде мына Солтобек ата чайканасы жайгашкан. Ушундан эле 300 метр өйдөгө барсаңыздар сатылуучу үйүбүз Садовая 22 дарегинде жайгашкан. Бул жагынан Зария базар, Кудайберген, Додой Моторс базарлары жакын жайгашкан. Сатылуучу үйүбүздүн көчө жактан көрүнүшү Новополовка Садовая 22 дарегинде жайгашкан. Эгер шашылгандар болсо, келесиздер. Могу номерге түз алып сүйлөшсөңүздөр болот туугандар. 551 53 50 номерине. Кошуналар менен чектешкен жери, могу блок бүткөн жерден үйдөн кошунасы менен чектешкен жери болсо, ылдый жагы барып туруп, алдыгы блок бүткөн жерден чектешкен жери. Көчөлөр кенен достор. Газ, суу, свет бары бар. Мектеп жакын жайгашкан, жөө деле барып келсеңиздер болот. Достор, сатылуучу үйүбүздүн короо жайына кирдик. Киргенде эле үйдүн астына моундай болгон навес, астында моундай болгон брусчаткалар төшөлгөн. Эми бул жагына келсек, мына оң тарапта, бул жак бош жер, жашылдандыруу эме кылып алсаңыздар дагы өтө ыңгайлуу экен. Үйдүн комнатасы жалпысынан 7 комната, 150 квадрат метр. Үйдүн баасы $135,000, сүйлөшүү жолдору бар, түздөн түз, ортомсуз ээси менен сүйлөшсөңүздөр болот. Мына караңыздар, үйдүн асты моундай болгон навес, жакшы материалдан болуптур. Неге караңыздар. Өтө жакшы темирден болуптур. Каалагандар үчүн бул үйдү 2ге бөлүп деле сатып алсаңыздар болот экен. Участоктун жалпы аянты 7,75 соток. Кааласаңыздар ээсинин айтуусу боюнча могу жерден жол салып туруп, ар жактан участокту бөлүп деле сатканга варианттар бар экен туугандар. Достор, сатылуучу үйүбүз кышкан кызыл кирпичтен салынган, сейсмопоисттер даяр. Каалагандар үчүн могу жерден полный сейсмопоисттер кетиптир. Экинчи этажын деле улап алсаңыздар болот туугандар. Сыртына мына караңыздар, моундай болгон пластиктик айнектер орнотулган. Бул жагынан деле айнектер орнотулган. Үйдүн астында короо кенен, бул жерге 5-6 машина жөн эле ойлонбостон батат туугандар. Ошондой эле достор, могу жакта жазгы летний кухня. Кел, мунактарды тарт. Анан бул жакка киребиз. Бул жакка киргенде, бул жер устакана туугандар. Устаканасында подвал бар, 2 метрлик подвал. Бул жакта ким алса деле мына устакана ушундай бойдон калат. Керектүү инструменттерди алат экен, калган бөлүктөрү ошо бойдон калат экен туугандар. Үйдүн баасы $135,000, сүйлөшүү жолдору бар, түздөн түз, ортомсуз ээси менен сүйлөшсөңүздөр болот. Мына достор, бул сатылуучу үйүбүздүн кире бериши. Үйүбүздүн ичине кирдик. Киргенде эле мындай перехожка. Оң жагын карасак, бул жакта бир комната. Пол, стена, потолок бары бүткөн. Күнчыгыштан бир айнек, оң жагынан дагы бир айнек. Үйгө проводтор менен кирген, суу, свет бары бар. Могу жерде жеңил конструкция менен куруптур, могу дуал. Муну бузсаңыздар, узун чоң зал болуп, швея кылып деле иштетсеңиздер болот туугандар. Мына бул жагынан келебиз. Бул жак мындай болгон чоң кухня. Караңыздар. Бул жерде проводтор менен кирген, бул жагынан чоң айнегибиз орнотулган, батыштан дагы бир айнек орнотулган. Кухняда керектүү мебелдердин баары калат экен, бир гана газовый плита кетет дейт, калгандары калат экен туугандар, ээсинин айтуусу боюнча. Бул жакта мына санузел. Мына бул жагы санузел. Могу жакта кладовка. Бул жагы ички ажаткана. Ажаткана үйдүн ичинде жана сыртында бар туугандар. Үйүбүздүн бул бөлүгүнө келдик. Келгенде бул жакта мына бир жатакана, балдар жатаканасы бул жагы. Бул жакка деле проводтор менен кирген, пол, потолок, стена бары бүткөн достор. Могу жерге келгенибизде бул жакта дагы мына бир чоң комнатабыз, проводтор менен кирген, күнчыгыштан 2 айнегибиз коюлган. Ошондой эле бул жагына келсек, ичинде кире беришинде дагы бир комнатабыз бар мына. Бул жерде могу болгон чоң съемный шкаф ушу бойдон калат экен. Дальше кеттик. Үйдүн баасы $135,000, сүйлөшүү жолдору бар, түздөн түз, ортомсуз ээси менен сүйлөшсөңүздөр болот. Могу жакта дагы бир жатакана, спальный комнатабыз бар. Күнбатыштан бир айнек, могу шкаф дагы калат туугандар. Жана ошондой эле плюс сиздерге подарок болуп, могу үйдү айланта полный видеонаблюдение, ушу видеонаблюдение сиздерге калат туугандар. Достор, үйдүн баасын дагы бир жолу кайталайбыз. $135,000, сүйлөшүү жолдору бар, түздөн түз, ортомсуз ээси менен сүйлөшсөңүздөр болот. Ээсинин номерин описанияда калтырып кетебиз. Мына достор, бул сатылуучу үйүбүздүн батыш жагы. Батыш жагында дагы моундай болгон аз-маз навес бар экен. Бул жагы участок, бул жерде
жазғы душевой, и бул жакта толук гана мына скважина суусу дагы бар экен. Үйдүн ичинде да сыртында дагы кондиционер тоже орнотулган. Бул жакта мол отункана, и бул жагында топка жайгашкан. Бул жагы топка жайгашкан. Участогубуз жалпысынан 7.75 сотук. Үйдүн баасы $135,000. Түздөн түз ортомчусу ээси менен сүйлөшсөңүздөр болот. Эгер сиздер бизди Instagramдан көрүп атсаңыздар, ээсинин номери описанияда жазылып турат. Ал эми TikToктон көрсөңүздөр сөз менен айтылат. Ээсинин номери 551 53 53 50 номерлерине кайрылсаңыздар болот. Биздин участогу жалпысынан 7.75 сотук. Бул жагы мына батыш чегарасы. Бул жакта кошунасы менен могу забордон болсо, ылдыйкы жагы могу бак тараптын алдыда турган бул забордон болот. Өйдө жагынан келсек, алдыгы блоктон бул өйдө жакка кошунасы менен и участокто моундай болгон мөмө дарактар абдан көп экен. Алма, елес жана башка мөмө дарактардын баары бар экен. И ошондой эле могу жерге келгенде, могу жерде септик бар экен. Септикте мына 2 септик бар экен бул жагынан. И короодо суу бар, үйдүн ичинде дагы суу бар туугандар.